Биздин редакцияга Сыгытар районунун Чоң Далы айылынын тургуну Султанбек Коешов кайрылып, анын айылдагы 12 сотук жерин айылдык кеңештин депутаттары менен айыл өкмөтү башкаларга чечим чыгарып берип жиберишкенин билдирди. Бул жер ага 1993-жылы Лагвиненко айылдык совети болуп турганда жаштарга үй салуу үчүн берилген экен. Ошол убактан тарта жеринин салыгын төлөп, алмабак тигип, беде айдап көзөмөл жүргүзүп келген. Өзү ийин тармагында иштеп, пенсияга чыгарым менен айылга там салып көчүп келем деген арзуу тилектери болгон. Мен билишимче 31 кишиге жаштардын көчөсү болот деп, ушул эки көчөбүздүн ортосунан ушу колхоздун полясынан бизге жер бөлүп берген, жер тилкесин. Ошондо жаштар салып, үй салып алсын деп. Ошо кезде мен Кант районунда органда МВДда ровдусунда иштеп аткам 93-жылы. Келинчегим болсо биздин ушу айылдын мектебинде жаңы студент болуп окуусун бүтүп келип, ошол жерде мугалим болуп иштечү. Биздин ушу анан биз алдык. Ошондо 31 кишини ушу мектептен баштап бөлүп баштады. Бөлүп келди, баарыбызга Санжар менен Жакшынакай бөлүп берди 12 сотуктан. Ошондо бөлүп отуруп, мага ушул жер туш келген, ушул жерди мен алгам. Ошо, конечно, биздин арыздын аркылуу биз арыз жазганбыз да, жер керек деп. Ошол арыз менен ушу жерди алдык. Ошондон бери 90-жылдан бери мен жердин налогун төлөп, кичине бактарды отургузуп, өзүн чектеп, кийинки киши менен байкебиз бар бир жерде кайтыш болуп кетти. Ошол киши менен бияк болсо Төкөн деген биздин Төкөн байке бар. Баарыбыз чогуу алып ушул жерди колдон жүрөбүз. Мен мына алмабак, мына мен тиккенде кийинки тиккен балдар алма берип атат буларчы. Мен эми өзүм органда иштесем, ар кайсы жакта жүрдүм, мисалы Беловодскийде иштедим, Сокулукта иштедим. Анан кийин пенсия чыкканда келесиң деп ойлойсуң да, өзүң жериңе, өзүң айылыңа. Ошондо алгам мен бир 3 жер алсам бир жөн. Мейли мен бир жеримди алып коюп туруп, экинчи жериме салып алам деген. Хотя мен айылдагыларды билем, 5тен алгандар бар. Эми аларга мен претензия кылбайм. Алса алгандар, балдарын алып тур. Мен 3 балам бар. 3 балама да алган эмесмин. Мына өзүмө алган 90-жылы алган жеримди мына азыр булар менден алып туруп сатып коюптур. Бирок айыл өкмөтү 2016-жылга чейин дагы жерлер бөлүнүп берилет деген жүйө менен кызыл китеп алуу үчүн берилүүчү чечимди чыгарып берген эмес. 2016-жылдын аягынан тарта бөлүнгөн жерлерге чечим берилип жатканын угуп, Султанбек Коешов жерине чечим алуу үчүн аракет кылып баштайт. 2016-17-жылы угуп калдык да, что жерге берип атыптыр, берип баштаптыр деди решение. Анан бардык, барсак ал кезде уже айыл өкмөтү болуп калган. Айыл өкмөтү болуп биздин өзүбүздүн эле айылдан Доорунбеков Алмаз деген бала айыл өкмөтү болуп калды. Бирок күтүлбөгөн тоскоолдуктарга туш болот. Султанбек Коешовго чечим оңой менен колуна тийбей, бир топ ара тартат. Ошол кезде айыл өкмөтү болуп турган Алмазбек Доорунбеков чечим чыгарып бербей, акыры келип чечим берсе дагы мөөрүн баспай берип коет. Султанбек Коешовдун айтымында документтерин бүтүрүү үчүн андан акча да талап кылган экен. Айыл өкмөтүнө бардым да биздин главагачы, мага решение бер, мен барып жерими оформить этейин десем, эртең бүрсүгүн деп состу да, анан кийин бир күн барсам берди, кармадым жумушунда экен. Решение берди, аны көтөрүп алып үйгө келип, госрегистрге эртеси күнү каттоо бөлүмүнө барсам, печати жок, колу жок экен да. Мен анда карап турдум. Анан мен бир күнү айттым, Алмаз, эмне мен печать жок эмен берип койгонсуң мага. Муну менен кантип каттайм десем, байке деп эле мени сөздөн качып атат да, кураяка бата жүрбөйт да, анан ошон үчүн бүтпөй атат да деп күлүп ушинтип атпайбы. Анан мен ойлоп койдум, бул менден акча үнтөтүп аткан турбайбы. Сен эмне муну койбой мага или берсең до конца бер, же болбосо бербесең сага мүмкүн эмес экенди ачыгын айтпайсың тигине десем. Бирдеме дебейсиң байке анда дейт. Бирдеме дегенде эмне беришим керек? Канча беришим керек сага? Бир 30 миңдей бербейсиң байке. Биз жүрүп атабыз, бизге бензини бар, тиги балдар тияка чыгып атат, бияка чыгып атат дейт. Мен 30 миң бере албайм мен сага. Мына, хорошо, 30 миң бере албайм, бирок 20 миң мына, ошо бензиниңер андай. Сен сурап атсаң ошондо берейин деп туруп сурагам да, мен ошондо бергем, ал вообще 30 миң бер деп атпай. Аны мен 20 миңди ошо жерден хорошо бердим.
Ошол жерден эле алып туруп эле печатын басып туруп, колун коюп туруп, астына алып барып регистрировать келип берип атпайбы. Алдым да үйгө келдим, сүйүнүп. Мен мейлден көрсө аныс болбой калган турбайбы биздин жумушта. Султанбек Коюшев колуна тийген чечимди көтөрүп алып, мамлекеттик каттоо кызматына барганда анын жерине кызыл китеп чыгып кеткенин билет. Тагыраагы Султанбек Коюшевдин жери башка айылдык Калбүбү Оразалиева аттуу айымдын атына катталыптыр. Госрегистрге каттоо бөлүмүнө барсам, ошактагы адистер айтып, байке, бул сиздин жериңизге кызыл китеп чыгарылган уже, бул сиздин жериңиз эмес дейт. Мен айттым, кандайча менин жерим эмес. Аны көтөрүп алып, кайра айыл өкмөтүнө келдим. Келип, айыр келип кыз чыгар. Бул кандай менин жериме кандайча силер решение чыгарып берип койсуңар, уже кызыл китеп чыгып калыптыр. Эми ошону келип Алмастын кабинетине кирдим. Кирсем, байке, келиңиз деди, анан минтте. Хорошо, мен сүйлөшөйүн, эртең келиңиз деди. Анан эртеси барсам, мындет. Байке, бизден кетип калды. Тура эмес иш болуп калыптыр. Мен муну бүтүрүп берем. Только сиз ызылдатпай, мындай ызы кылбай туруңуз деди. Тетиги мен жер адисим Бекжан деген бала бар. Тоже биздин айылдык эле балдар. Ошол жер боюнча адис да. Ошол өзүнүн кол алын иштеген тракторист баласына жер обещать этсе керек да. Мен анан кийин билип калдым. Жер обещать эттир. Айлык бере албайм, мен сага жериңе жер чыгарып берем дептир. Анан ал бала вообще биздин айылдык эмес да, бөлөк жактан келген бала. Просто тракторист болуп, адис болуп, ошо анын хозяйстволору бар, ошол Бекжандынчы. Эн атасынын хозяйствосу бар, ошонун тракторун айдаган. Анан кийин ошо менин жеримди ошого чыгарып бериптир. Ага решение чыгарат дагы. Кол коюп берет, решение чыгарат. Ал Эрмек деген бала решениясын көтөрүп барып, ошол эле айылда барып эле оформить этет. А госрегистрде эмне? Жер карайт экен, айырда эч кимдики эмес экенин билет дагы, решение бар. Всё, балар оформить эте берет экен. Кызыл китеп чыгарып бере коет. Ал ошол эле замат, ошол эле айда $2,500 ошо сатат дагы, ал кетип калат ал бала. 2017 жылдан тарта Султанбек Коюшевдин жери бир канча кишинин колунан өтөт. Акыркы кардарлардагы бул жер Султанбек Коюшевга таандык болгону тууралуу эч кандай кабары болгон эмес. Апасына решение чыгарышат дагы. Ошол алыптыр. Оразалиева деген апасы экен да, ошол апасына решение чыгара коюп, оформить этип, ушул бул менен расчет болуп алып кетиптир. Андан кийин биздин айылдын эле балдары ошол жерди алып эле бирине сатып берет. Бул Султандын жери экен. Берге сала албайбыз го деп анан сата берет, уже корккондон алар эми готовый жер да. Доверенность менен сата берет. Тигип алалык болот. 5 кишиге сатылат да. Жабырлануучунун айтымында ошол кезде айыл өкмөтү болуп турган Алмазбек Доорунбеков жаңылышты кетип калганын моюнга алып, башка жер таап берерин убада кылган. Муну экөөнүн телефон сүйлөшүүсүнөн да укса болот. Эмне кылабы эми? До конца бүтүрөлүбү же эмне кылабы? Бүтүрөбүз, кантип бүтүрбөй коебуз. Алмаз, мен сага бүт баарын доверять этип, баарын эме кылдым, мен билбейм, мен мындан да артык эмне кылышым керек. Жок, бүтүрөбүз атам, Султанбек. Бирок Алмаз мырза ар кандай шылтоолорду, жүйөлөрдү айтып, жер маселесин бүтүрбөй качып баштайт. Орто ченде жер алиси болгон Бекжан Бообековго күнөөнү оодарып салат. Андан ошондон кийин мен Алмазга жүгүрүп жүрөм. Ошо 2 жыл болду. 2 жылдан бери мени бүгүн эртең анан байке деп видеозапистер кийин уже жаздыра баштадым. Хорошо байке, бүтүрөм. Бекжанга жолугуп айтам, Бекжан качып жүрөт, менден качып атат деп ушундай бири-бирине шылтап атат. Бири-бирине шылташып ошо эметип атышат. Бекжан кылыптыр деп айыл өкмөтү айтат. Кызык жагда айыл өкмөтү 2016 жылы Калбүбү Оразалиеванын атына жер боюнча чечим чыгарып берет. Бирок ошондой эле чечимди Алмазбек Доорунбеков 2018 жылы кайра эле Султанбек Коюшевдин атына чыгарып салат. Ушу менин жериме 16 жылы решение чыгарып берип атат. Ошол решение менен кызыл китеп алышат бөлөк кишилер. 2018 жылы ушул эле мен кайра ушул участогыма карта бар да, бизде карта бар. Ушу картада номуруна кайра мага чыгарып берип атат. Коюшевдин айтымында орто ченде айыл өкмөтү болуп жүргөн Алмазбек Доорунбеков кызматынан көтөрүлүп башка ишке өткөн. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын автотранспорттук ишканасы мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары болгон. Ал эми айыл тургуну Султанбек Коюшевдин жер маселеси чечилбеген бойдон калып кетет. Ошол решение чыгарып берип коюп, оюнда бүтүрөм деген, бирок бүтүрө алган жок. Бүтүрбөй аягы качып, азыр телефон албайт. Бул айыл өкмөтүнөн эми азыр көтөрүлүп кетип атпайбы бул? Кайка көтөрүлүп? Бул азыр
ак үйдүн транспорттун жанагы кампасында ошол жерде зам болуп отурат. Такыр ак үйгө кирип кетиптир да, ошон үчүн булар эч кимди укпайт экен. Акимди да укпайт экен, прокуратуралар да укпайт экен. Жаңы дайындалган айыл өкмөтү болсо, бул маселени Алмазбек Доорунбеков менен чечишип алгыла деген жоопту кайтарат. Айласы курган Коюшев Ысык Ата райондук прокуратурасына Алмазбек Доорунбектин үстүнөн арыз жазган. Аягы уже качып кеткенден кийин азыркы айыл өкмөтү мүнтпөдү. Мен сизге жер бере албайм, мен сизди даже керек болсо тааныбайм деп койду. Мурун алмас берди Доорунбеков, ошого баргыла деп койду. Айла жок, анан эмне кылыш керек? Барып прокуратурага, биздин Кант райондук прокуратурасына кайрылдым. Ушундай арыз менен кайрылсам, 3 ай жаңы жылдын астында эле кайрылган. Мына эртең бүрсү күнү аягыңдагы ушундай экен. Мен айттым да, силерде мына арыз турат, мына доказательство базалар турат, жер турат. Ушуну териштирип бергиле. Жакшынакай кылып туруп, юридический бааңарды бергиле десем, эртең бүрсү күнү дейт, анан бир күнү чакырат, следователь бир эле жолу чакырды, келип минт атпай. Мен айттым, эмнеге РПга түшүрбөй силер дагы эле иш козгобой атасыңар буга? Бул деген должностное лицо да десем, байке эртең деген биз аны РПга түшүрүп койсок, ишти бүтүрө албай каласыңар, потому что бул мен аны чакыртам, ал кечинде түнчүндө сизге барат, сүйлөшөт, мындай бүтүрөлү, тигиндей бүтүрөлү дейт, анан кийин ишти бүтүрө албай каласыз деп атпай алмагачы. Тергөө этет да, ошондон бери мына жаңы жылдан кийин дагы мына менин ишимдин дайыны жок. Бишкектен анчейин алыс эмес жайгашкан Чоң Далы айылында жер талаш маселеси курчтурат. Мындай маселе жеке эле Султанбек Коюшевго тандык эмес. Жер ала албай, жеринин кайда экенин таба албай жүргөндөр Чоң Далыда арбын. 2 жылдан бери каза болуп калган кызынын балдарына жер ала албай жүргөндөрдүн бири Ак кыз Исмаилова. Ак кыз айымдын айтымында чечим чыгарып берилген жерди айыл өкмөтү башка айыл тургунуна да чечим чыгарып берип салган. Ушул жерден 2016 жыл жер берилип баштаганда мен чоң кызыма жер алгам. Решениени 2018 алгам. Ошондон бери документ ала десек албай кое тургула деп коюп алган эмеспиз. Эми ошол жерибиз талаш болуп атат. Кызым каза болуп калган. Кызымдын балдары калган. Кызымдын күйөөсү жок. Кызы баласы менен менин колумда калды. Анан сенсиретке барсак анан мына деп эле бей түшүмдөрү жүрөбүз. Азыр тиги жерди мен 20 канча жылдан бери налог төлөп жүргөм деп, ар жагындагы үйдүн ээси берки жерди мен алам деп, ал ага да решение чыгарып берип коюптур. Менден 5 ай мурун кылып, мына менин печаты менин решениемде жүрөт. Анан кандай кылып алабыз бул жерди? Сенсиретке барып отурушат, бутубузда, таманыбызда түштү. Мына токондон аял экөөбүз, алмагүл экөөбүз 2 жыл катар мен жума сайын, 2 күн сайын, 3 күн сайын кел деген сайын барабыз. Ал эми айыл өкмөтүнүн эртеңи түгөнбөйт. Ана мына чечим чыгарып беребиз деп, кур сөздөр менен жашы 70ке таяп, шалым айып, жетим балдарды багып отурган Ак кыз апаны да алдап келишет. Бир эч такындай сыянак жок. Мына эмчегим эле кайта кой берет. Эртең келгиле. Макул, эртеси күнү барабыз. Бүрсү күнү келгиле. Макул деп ага деле барабыз. Чечип коебуз. Жок, анан аягында алмаз айтты, сенсибет, мурунку сенсибет, Нуртилек деген жердин эмеси бар болот, адиси. Ошого айтты, барып ченеп берип койгула деп. Алар апа бара бериңиз, артыңыздан биз госрегистрдан киши алып барабыз деди. Жок, 3 күн күттүм, жок, 4 күн күттүм, жок, анан кайта пандемия кайта дагы бардым. 3-4 бардым. Барсам 3-4төн келбей коюшту балдар. Ошо менен эми тиги бала мен алам дейт. Мен алам дейм. Бул жерде тиги бала талашкан эмес. Кызым өлгөндөн кийин эми жер талашып атат ал бала. Мен бул үй менин инимдикине иниме калыш керек. Мен бул жерди мен алышым керек деп. Анан кагазы жок экен деп чыгарсак, барсак кагаз жок, таппай атабыз, анан чыгартканбыз деп койгон. Анан ошо ойдо жүргөнбүз. Жүрө эместек да сенсиретке барып аттым. Анан эми менден 5 ай мурун кылып решение чыгарып берип коюптур. Дагы ага дагы. Бирок сенсиретте решение алыш мурун госрегистрдан барып уруксат кагаз алыш керек да, жери жок деген. Андай кагаз эчтемкеси жок экен мунун. Ушундай эле окуяны башынан өткөрүп жаткандардын бири Чоң Далы айылынын тургуну Токтосун Жээналиев. Ага берилүүчү жер дагы башкага энчиленип кеткен. Анысы аз келгенсип, Токтосун Жээналиевке берген чечимге айыл өкмөтү болуп турганда Алмазбек Доорунбеков мөөрө жок чечим жазып берип койгон. Анан решениени ошентип алдык жакын беле. Канча алды алганымды билбейм эсимден. Алдык, алсак бул жерге дагы бизге баягы кичинекей бала да кылып печати жок эме берип коюптур решенияга. Печат жок. Айыл өкмөтү Алмаз Доорунбеков, фамилиясы Доорунбаев. Ошол решение алдык. Анан кийин бул жерден болсо мен талаша албайм. Себеби айылдык киши болгондон кийин, байкелер болгондон талаша албай, же кагазым жок болгондон талаша алган жокмун. Анан сенсиретке барып айттым ошол айыл өкмөтүнө.
кагазды бергиле десек, ошо кагазды ошентип атып берди. Бери байкасынын тигил байкенин өзүнүн решениясы бар экен. Кечирип коебуз, кийин жер беребиз деп койду. Анан качан десем, эртең бүрсүгүндө деп ошентип ушуга чейин чоюп келди, тартып келди. Эчтеке жыйынтык чыккан жок. Ал эми азыркы Логвиненко айыл өкмөтүнүн башчысы деле чоң далылыктардын көйгөйүн чечип жиберүүгө дилгири жоктой. Токтосун Женалиевдин айтымында ар кандай шылтоолор айтып, бардык ишти Алмазбек Дооронбековго шылтап отурат. Бул айыл өкмөтүнө барсак, килер чакыралы, көрөлү, сүйлөшөлү, анан тигил адамдын немесин келсин деди. Аларды да чакырды. Чакырса аларда кагаз жок экен, ишин эчтеке жок экен, жөн эле салып алып турду. Булар деле. Алар болсо тигил комиссияда айтып берди, ошол нээси айтып берди эме деп сала берди да. Документ өзүм бүтүрүп берем деп Алмаз Дооронбеков айтыптыр өзү. Сала берди да, мен өзүм бүтүрүп берем деп. Чоң далы айылынын жашоочулары мамлекеттик деңгээлде эмес, айыл өкмөттүк деңгээлдеги мыйзамсыздык, коррупциялык иштерге айран таң болуп отурушат. Анан бир эле жерди 3-4 кишиге берилгенди мен ушу тарыхтан окуган эмесмин. Мына эсептөө палатасында иштедим, анан көрүп атпайбы? Бул биринчиден калыстык эмес. Экинчиден ошол жерде канча мына жашаган аялдардын, эркектердин мээнеттери, белинген жерлери бирден бирге өтүп атат. Мен ойлойм да, булар Кудай алдында Кудайдан коркпогон эмелерби, же прокуратурадан, же жанагы фин полициядан коркпогон кишилерби дейм да, оюм. Мисалы, ар бир келген эле текшерүүчүнү сана эме счетный палатадан, мисалы, эсептөө палатасынан, Финполдан келет. Ар кайсы жактан келгендердин бир оосун жаап коюп эле булардын айткандай дегендей болуп калат. Акалсыздык деген кайда? Мен ошону гана сиздерден сурайын деп атам. Биз жер маселесин иликтеп жатып мурдагы айыл өкмөтү болгон Алмазбек Дооронбековдун үйүнө баш бактык. Бирок Алмаз мырза жумушта экен. Келинчегинен телефон номурун алып, Алмаз Дооронбековду байланышка чыгып коюусун өтүндүк. Бегжан мырза, ал мен Алмаз болгондой. Мен аны эчтегесин түшүнбөйм байке. Ошо 2 жыл эле келип жүрбөйбүз, үйгө чейин келдик, телефон менен чалабыз. Бекжанга да, ошол Бекжан мемлекеттен эртеңки трактористтерде решение чыгарып, бизге да чыгарып берип атпайбы, көтөң Алмаздын колу. Бир жерде 2 жыл сатып атат да, получается. Соны айтып койсо, бизге байланышсын. Ким Султанбайкеге байланышса, эгер азыр чалып көрөбүз, эгер биз менен эме албай атсаң да Султанбайкеге байланышсын, ошол аркылуу бизге чыксын дейт. Андан соң Султанбек Коешов айтып жаткан 2016-17 жылдар айыл өкмөтүндө жер алиси болуп иштеп, жерди Эрмек Оразалиевке чыгарып берген Бекжан Бообековдун чоң далдагы үйүнө бардык. Чакырып койсоң сүйлөшөлүк. Это надо к нему домой ехать. Он же в Покровке живет. Номерин берип койсоңуз чалып биз да барайык. Давайте 0702. Новопокровкадан Бекжан Бообеков менен жолугуп, жер кандайча анын кол астында иштеген Эрмек Оразалиевке берилип кеткени боюнча суроолорду узаттык. Бекжан мырза айылдык кеңештин депутаттары токтом чыгаргандан кийин бардык ишти айыл өкмөтү кылган деп дооматты кайрадан эле айыл өкмөтүнө тагарагы Алмазбек Дооронбековго оодарып салды. Мен албетте, конечно, биз ал 11 депутаттын баары тең билген эмес ал жерде. Именно ошо жерди чыгарып, мындай да негизи каралсын эмеси участок бош болсо бергиле деген биз токтом чыгарганбыз да. Выделить депчи. Оразалиева выделить там 6 сотокту, канча сот деп чечим эмес токтом бар да. Бул ошол токтом негизинде анын калган иш аракетте болсо айыл өкмөтү алып барат да. Ошондо Алмаз байке болуп турган да. Ошондо ошол айыл өкмөтү Алмаз болчу. Султанбек Коешов менен биргеликте Логвиненко айылдык аймагынын администрациясына да баш бактык. Салык инспектору Айжан Кошалиеванын айтымында Султанбек Коешов 1993 жылдан бери жер салыгын убагында төлөп келген. Анан мен налог төлөдүм беле, төлөм жок төлөм. О, төлөп келбеди беле. Төлөп жүрдүм, төлөп жүрсүң. Еще курсы мен канча төлөп жүргөм. Ал эми жооптук катчы Гүлнур Аманкулова жер кандай негизде Калбүбө Оразалиевага берилгенин айтып берди. Султанбек Коешовго болсо дооматтары мурдагы айыл өкмөтү Алмазбек Дооронбековго барып айт деген кеп кеңешин кошумчалады. Биз эме жанагы биздин сотрудниктер мамлекеттик кадастр бөлүмүнө азыркы госрегистрде коебуз го. Ошол жака кайрылып, могу жер тилкелери бошпу деп сураган. Анан кийин алардын жана чыгып чогуу мына могул карта менен карап, могул жер тилкеси бош деп чыккандын негизинде анан кийин берилип атпайбы? А сиздер чечим бербесеңер мен кандай кылып оформить этем? Ошол каттоо бөлүнүп,
Сиздер чечим бербесеңиз, мен кандай кылып оформить этем мен аны? Так, эми мен сизди айтып атпаймынбы? Сиз эми мурунку глава өкмөтүнөн сурап алыңыз. Анан кийин улам келип айткандан биз аны эмеге чейин жибергенбиз. Бар районго бар. Район кайра биздин айылдык кеңештин депутаттарына жиберген. Силер өзүңөр карап көрүп бир бош жер болсо, ушул эме жанагы көп балалуу энени аяп бир эме чечим чыгарып бергиле деп. Анан ошондуктан Чоң Далы айылынан бир жер тилкеси Орозалиев эмеге берилген. Орозалиева калбек изилдеп көргөнсүздөр. Так, ал жөнүндө мен билбейм. Мен сизге айтып атпайм. Мен жер боюнча суроолорду карайм. Ошол апабыз азыр ал жер жашабайт экен, ал 2,5 миллионго бир айда сатып жүрөт. Эми биз анын эмесин билген жокпуз. Ал именно көчөдө калды, мага үй бергиле деп сураганда. Үйүн сатып туруп анан бияка келиптир. Анан берден алып, муну сатып, жерден дагы жер алып. Бул жер табашын иликтеп жатып бардык суроолор мурдагы айыл өкмөтү Алмаз Доронбековго байланыштуу экенине күбө болду. Биз телефон аркылуу Алмазбек Доронбеков менен байланыша албай койдук. Буга байланыштуу учурда иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын автотранспорттук ишканасына барууга аргасыз болдук. Алмазбек Доронбековдун айтымында Султанбек Коюшевдун жери ошол кезде айылдын ген планы жоктугуна байланыштуу Калбүбү Оразалиевага капысынан берилип калган экен. Ал жер Султанбек Коюшевга колдонуп жүргөнү тууралуу маалыматтар да болбоптур. 2016 ушундай берилген ал кишиге. Ал убакта деген ген план разработан эмес болчу. Бизге Султанбекке кайрылган убакта уже ген план разработан болуп калган. Анан ошол бизге Орозалиева Калбүбүгө өткөндө биз именно ошол ген план боюнча ошол жердеги жерде берилген эмес. Ал деген ошол Бөлөк Балаева көчөсү деп без номер деп берилген. Себеби ген план жок болчу. Бул Султанбекке берилген убакта уже анан ген план болуп калган. Анан биз ошол өзүнүн жери боюнча бердик. Биз именно ошол жер бар кызыл китеби катталган биз билген жокпуз ал убакта. Бул Султанбекке берип аткан убакта. Бул биринчиси. Анан экинчиси ошо ген планды разработка кылганда азыр ошо ген планды доработок деп Госрегистр кайра артка берди. Вот видишь, чечими жок деп туруп терде Госрегистрге барганда чыгып калат экен да терде. Он не оформлен жер. Не оформлен жерди болсо оформить этсе болот экен деп. Өзүң хорошо мен бүтүрүп берем байка. Могу үйдү миске бөлөк жер барам деп эки жерге бардык. Эки жердин тең болбой калдыбы, туурабы? Биз ген планды күтүп атабыз да, Султан. Жок, сен алып барды. Мына могу жерди берем дедиң. Берем, о кодун которуп коебуз. Силердин положенияларды түшүнүп, ооба берели дедик. Бербейбиз деген жер ошо. 2 жылдан бери ушу берем дегениңди уже эмнеге бүтүрбөй туруп кетип калдың жумушуңан? Мен ген план бүтө элек болсо берилбейт. Ген план бүткөндөн кийин гана берилет. Ал ген план азыр ген план бүтпөй элек кызыл китеп чыгып атпайбы менин жериме? Менин жеримде аерде деген эме спорный эмес аерде. Аерде 1 грамм жер жок. Это ылдый жагында чатак болушу мүмкүн, там захват кылса. Мен жеримде деген мисалы, мен кошунамдык деле ошончо турат, биягым деле ошончо турат, илгери арып кылган боюнча турат аерден. Аерде 1 грамм арыда берде чыккан жокпуз. Мисалы, ошонун баары оформить этишти. Меникин башка бирөө оформить этип алды. Сен ген план жок деп атасың, сиз оформить этип ошондор дагы оформить эте албай жүрбөйбү? Именно ошо. Жок, малардын спорный болсо оформить этет. Меники спорный эмес да. Меники почему оформить этилип кетти? Ошо кишиге оформить этип атканда эмнеге до конца териштирген жоксуңар? Мага эмнеге известить койгон жоксуңар? А силер келип туруп азыр берге чоңоюп келип, ак уйдун ичине кирип алып, эл тогутуп өткөзүңөр. Мисалы, мага айткан, ай ал Алмаз, ал Кант районун даже сатып алышкан деп. Көрсө ошондой экен. Мен азыр прокуратурада жасасам, мен ары тепкилеп, бери тепкилеп, чүйгө жөнөтүп, мен эми бүгүн генеральный кылып жаздым. Мен буну жон койбой, мен муну до конца акты ак кара кылмайынча, вот сиз кандайча бу жерге келип отуруп калдыңыз. Значит, бу жерден чоңдордун машинасын, президенттин машина аппаратына кирип алып, калкалап, значит, калкалап жүрөт экен ак үйлөр силерди. Сиз деген керек болсо отурушуңар керек, Алмаз. Сиз бу жерде эмес, түрмөдө отурушуңар керек, кылган үчүн. Мага берген чечимди неграмотно берсең, бир жерге экинчи чечим чыгарып берип атасың. Сен без номер эмес, мага 49 ошол картанын номеру менен бергенсиң. Көрсөтүп коеюнбу? 49да жазылып турат аерде, грамотно. Жер тилкесинен ажырап айласы кеткен Султанбек Коюшев алгач Ысык Ата райондук прокуратурасына арыз жазган. Ал жактан да майнап болбогондон кийин башкы прокуратурага кайрылган. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө.